Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздерге дагы бир сайт жөнүндө айтып өтмөкчүбүз. Ал үчүн адаттагыдай эле Google'га киребиз жана издөө талаасына biourok.ru деп жазабыз. Бул сайттын жакшы жери катталуунун кажети жок. Азыр сайттын бети ачылсын. Ушул biourok.ru дегенде бизге ушул бет ачылат. Бул жерден биз био деп айтып тургандай эле биология жөнүндөгү сайт. Мисалы ребустар, кроссворддор, тест жана башка материалдар бар. Ошол ребустарын көрсөк, мисалы үчүн аты айткандай био болгондуктан биологияга тиешелүү сайт. Мисалы үчүн мына жерден окружающий мир. Бул жерден явление природаны көрөлү. Ушул природага байланышкан ребустардын мындай варианттарын сунуштап жатат сайт. Окуучуларга берсеңиздер, сонун сайт экен. Мисалы үчүн, мынаны таап көрөлү. Мына бизде ребус берилген. Бул жерге туура жоон жазышыбыз керек. Мисалы үчүн морж, лимон. Бул чагылган окшойт го. Бул не? Туура экен. Эгерде туура жооп болсо, мындай жашыл болуп калат. Бул телефон, перец, кит, кыга ты барабар дейт. Ушундай температура. Мына жерден деле өзү. Дожди идут. Мисалы үчүн ката жазып коелу. И бул жерден показать ответ кылсак, мынакей. Осадки. Эгер таппай калсак, мына показать ответти бассак, мына гроза. Туура жоопторун айтат бизге. Бул жерден тестти бассак, даяр тесттер бар. Бир гана бул орусча суроолору. Бизди кызыктырган мына кроссворд бөлүгү. Кроссворд дегенди басабыз. Бассак, мында бизде даяр кроссворддор сунуштап атат. Бир аз төмөнгө түшсөк, бул жерден создать кроссворд деген бар. Ошону басабыз. Бизге мындай терезе ачылат. Бул бир гана биологдорго эмес, каалаган предмет мугалимдери жазса болот. Мисалы үчүн, математика боюнча, сандар боюнча жазалы. Мисалы, натуралдык, бүтүн, терс сандар, оң сандар. Өөнү алат бекен жазып көрөлүчү. Бүтүн сандар, оң сандар. Теңдеме, барабар, чоң, кичине, ноль. Бул жерде 20га чейинки сөздөр жазыш керек. Ар бир сөздү же пробел менен, же бүтүр менен ажыратып жазыш керек. Математика, арифметика, кошуу, тиинди деп жаздык. Сөздөр жазгандан кийин 20га чейинки сөздөр жазасыз дагы. Бул жердеги создать дегенди басабыз. Создать дегенди бассак, бизге төмөн жакта мындай варианттарды сунушталат бизге. Мынакей ар кандай вариант. Биз ушул жерден бир вариантты тандап алышыбыз керек. Мисалы үчүн, бизге мына вариант жакты. Мына көрдүңүздөр, ар бир вариантты басканда өзүнчө картинка жана таблица деп берип атат. Картинка түрүндө алсак, бизге сүрөт түрүндө түшөт. Биз таблица түрүндө алышыбыз керек. Таблица дегенди басабыз. Жана бизге мына жерде ошол Word вариантта келип түшөт. Бизге сайтты сунуштайт ошону. Андан кийин Word вариантка түшкөндөн кийин биз мына ар бир эмени суроосун жазабыз. Кантип жазабыз, азыр көрөбүз. Бизге мына көк сызык айланып жеткенде, анан көчүп бүткөн болот, ага чейин күтүүгө туура келет.
мына бизде көчүп бүттү. Бул жерде мына стрелканы басып, открыть тандасак, мына Word'да ачылып атат. Биздин ушул түзгөн кроссвордубуз мынакей. Бул жерден разрешить редактирование дегенди тандайбыз дагы. Мынакей төмөн жакта туура жооптору өйдүдө. Ушул кроссворддун таблицасы. Биринчи суроо. Арифметика экен, арифметика. Математиканын бир бөлүгү деп коеюн пока. Экинчи сурообуз натуралдык сандар экен. Экинчи буюмдарды эсептөөдө колдонулган сандар. Үчүнчү сурообуз математика экен, илимдердин падышасы деп коеюн. Илимдердин падышасы. Төртүнчү суроо 0. Эсептөөнүн башаты деп коеюн. Бешинчи суроо. Бөлүүнүн натыйжасы. Жана башка ушинтип, ошол берилген бизде канча суроо берилди? 7-8 суроону жазып, окуучуларга жөнөтсөңүздөр болот. Окуучулар толтуруп сиздерге кайра жөнөтөт. Айта кетчү нерсе, мына экинчи таблицаны сиздер окуучуларга жөнөтпөйсүздөр. Жөнөткөндө мына гана бөлүгүн сиздер жөнөтөсүздөр. Окуучулар бул жерди толтуруп сизге кайра жөнөтөт. Андан кийин гана сиз туура вариантты бересиз. Андан кийин бул жерден файл, сохранить как сактап коесуз. Мисалы үчүн математика боюнча бул жерден кайсы жерге сактайсыз? Локальный диск D'га жана математика кроссворд биринчи деп коеюн. Окей. Биз сактап койдук. Эми окуучуларга жөнөтөсүздөр. Окуучулар бул жерден телефондон эле жооп жазып сиздерге кайра жөнөтөт. Сиздер мына экинчи бетти андан кийин жөнөтөсүздөр бөлүп алып.